Кыргызгидромет кызматы жакынкы күндөрү өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайы менен бөлүштү. Маалыматка ылайык, эртең 3-сентябрь айрым аймактарда гана жаан жаса, 4, 5 жана 6 сентябрь күндөрү асман ачык болот. Ал эми кайрадан аптанын соңунда ишемби, жекшемби күндөрү асманды ала булут каптап, айрым өрөөндөрдө мезгил менен жаан жаап, абанын температурасы төмөндөйт. Ал эми 7 сентябрда Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан-чачын жаашы күтүлүүдө. Абанын температурасы дагы эртеңки күндөн жылып 29 градуска чейин жылыса, анан 7 сентябрда да абанын температурасынын төмөндөшү күтүлүүдө. Алып айтканда, Чүй өрөөнүндө 14-19 градуска чейин төмөндөсө, түштүк региондордо Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө 21-26 градуска чейин төмөндөшү күтүлүүдө. Мындан тышкары күз айынын келиши менен өлкө аймагында түшүмдөрдө жыйноо иштери башталары белгилүү. Ага ылайык абанын температурасынын төмөндөсү дыйкандарга өз кедергисин тийгизбей койбойт. Ал эми Айыл чарба министрлиги өлкө аймагында түшүмдөрдү оруп жыйноо иштери өз убагында уланып жатканын жана азырынча кооптондуруучу жагдайлар орун албаганын белгилешүүдө. Жалпы 240 000 гектар жерге айдалган ошол буудай, арпа. Ошонун 89% чалып калды. Андан сырткары башка өсүмдүктөрдө оруп жыйноо башталды. Анын ичинде картошка, айткан нөмө жемиштер өз эмесине кетип калды. Гидрометтин маалыматы боюнча бүгүнкү күндө андай өсүмдүктөр коркунучтуу суук болот деген маалымат боло элек. Болгон күнү биз берип атабыз. Өз убагында айрыкча тоолуу райондорго жайгашкан дыйкандарыбызга өз убагында оруп жыйнап алышсын. Ошол эле учурда Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Кыргыз Автожол түндүк мамлекеттик ишканасы бүгүнкү күндө Төө ашуу, Өтмөк, Долон, Кызыл Бел ашуулары, Боом Капчыгайы, Суу Самыр өрөөнү жана башка ушул сындуу тоолуу аймактарда жаан-чачын катталганын белгилешип, бирок каттам боюнча чектөө жок жана жолдор ачык экенин тастыкташты. Бүгүнкү күндө Кыргыз Автожол түндүк мамлекеттик ишканасынын бардык жол тейлөө ишканаларында жолдорду оңдоп түзөө жана тейлөө кызматтары аткарылып атат. Ошондой эле бүгүнкү күндө аба ырайынын өзгөрүлүшүнө байланыштуу бардык биз тейлеген унаа жолдордо жол каттамы ачык, эч кандай чектөөлөр жок. Бир нече ашууларда жаан-чачын күтүлүп атат, жаап атат. Бирок бардык жол тейлөө ишканаларында күнү түнү дежурстволор коюлган, даярдыктар көрүлүп атат. Мындан тышкары аталган ишкананын өкүлү азыркы учурда күз-кыш мезгилине карата даярдыктар жүрүп жатканын, атайын техниканы, жумушчулардын санын, инерттик материалдарды жана күйүүчү майды даярдоо боюнча иш-аракеттер көрүлүп жатканын кошумчалашты. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Ньюс ТВ.